Орусия президенти Владимир Путин тажик президенти Эмомали Рахмонго мартабалуу сыйлык ыйгарды. Эсиңиздеби? 2021 жылкы Тажикстандын агрессиясынан бир жума өтүп-өтпөй Путин Рахмонду 9 майга карата уюштурулган парадка чакырган. Анда башка эч бир президент Москвадагы салтанатка барган эмес. Экөөнүн ынактыгынын сыры эмнеде? 7 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин 70-ке чыкты. Анын урматына Санкт-Петербургда КМШга мүчө мамлекеттердин бейформал саммити уюштурулду. Ушул эле жерде Путиндин юбилейи белгиленет. Тажикстан президенти Эмомали Рахмонго бир нече күн мурда ыйгарылган 3 даражадагы мекенге сиңирген эмгеги үчүн сыйлыгы колуна тапшырылат. 5 октябрда тажик президенти да 70-ке чыккан. Путин бул мартабасы бийик сыйлыкты Рахмонго Орусия менен мамилени бекемдөөгө салым кошкону үчүн эле эмес, аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылганы үчүн берип жатат.